Тажик тарап танк, БТР, БМП жана миномет колдонуп жатканын УКМКнын чегара кызматынан кабарлашты. Ага каршы Кыргызстандын чегарачылары да курал колдонууда. Президенттин Баткен облусундагы өкүлү Абдикарим Алимбаев Баткендеги учурдагы абал, жолдордун жабылышы жана жай тургундарды эвакуациялоо боюнча айтып берди. Азыркы учурда атышуулар уланып жатат. Биз өзүбүздүн виза-визилер менен бүт күч структуралар өздөрүнүн коллегалары менен, мен дагы Сагдип облусунун губернатору менен байланыштым. Азыр тез аранын ичинде ок атууну токтотуу боюнча. Бирок токтотуу кыйын болуп жатат. Азыр аракет жасап жатабыз. Бүт чегарада тилкелеринде ок атууну токтотууну. Эгерде токтотуу болгондон кийин гана бизде жолугушуу болот. Азыркы учурда Баткен областында УКМКнын төрагасы генерал-лейтенант Ташиев ушул жерде жалпы координациялоо иштерин жүргүзүп жатат. Абал азыркы учурда курч. Баткенде жол жабылды деп дагы айтып атышат да. Кадам жайда Ооба, элдердин коопсуздугун сактоо боюнча биз Баткен районундагы Актурпак менен Чоң Талаа жергесин жолдон өтүүсүн биз убактылуу токтотуп турабыз. Ал жерден жарандарга өтүүгө убактылуу болбойт. Ошону менен бирге биз бүт чегарага жакын жайгашкан айылдардан элдерди эвакуация кылып шаарга жана Кадам жай районуна да чыгарып жатабыз. Эгерде ким Ош шаар тарабына кете турган болсо, Сох анклавы аркылуу өтсө болот. Ал жак жол ачык. Эвакуация боюнча дагы сурагым келип атат да, элдерди эвакуациялоо иштери башталдыбы, кандай жүрүп атат? Мисалы, жергиликтүү тургундар, Лейлектин тургундары өздөрү ошол тоо тарапты көздөп качып атабыз деп сүрөт видеолорду салып атышпайбы социалдык тармактарга? Албетте, бул биз ушул жерден ок атуу башталганда эле бул жерде планыбыз бар. Областта жана райондордо, айыл өкмөттөрдө ошол замат биз маалыматтарды бердик. Элдер өз машинасында болгондор өз машинасы менен чыгып, андан тышкары өзгөчө кырдаал министрлиги атайын ал жака КАМАЗдарды жана автобустарды коюп, ошолор дагы ташып жатат. Бул эвакуация маселеси дагы бул Баткен районунда кыйын. Лейлик районунда дагы ошондой болуп эле саналат. Себеби дегенде негизги жолдордон өтө кооптууну камсыз кылуу оор. Ошондуктан биздин атайын маршруттар жолдор бар. Ошо тоо аркылуу Баткен шаарына келишет.